Кыргызстандыктар өлкөдөн эч кандай чектөөсүз чыга алышат. Бирок башка мамлекеттер дүйнөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу айрым эрежелерди киргизишкен. Россияга биздин жарандар бир гана өз өлкөсүнүн аба жолдору аркылуу кире алышат. Россия Федерациясына болгон аба каттамдарды жумасына бир жолу Аэрофлот жана авиатрафик авиакомпаниялары жүргүзүп жатышат. Бул учурда Кыргызстандын жарандары үчүн Россия Федерациясына кирүүгө чектөө жок. Ал эми чартердик рейстер менен учууда айрым жарандарга тиешелүү документтердин негизинде уруксаат берилген. Аларга жакын туугандары Россиянын жарандары, медициналык жардамга муктаж болгондор, мекендештерди көчүрүү мамлекеттик программасынын катышуучулары жана Россия Федерациясында жашоого уруксаты барлар кирет. Казакстанга аба каттамы менен чектөөсүз учсаңыз болот. Казакстан Республикасынын аймагына унаа менен кирүү төмөнкү учурларда гана мүмкүн. Эгерде сиздин жакын туугандарыңыз Казакстандын жарандары болсо, сизге медициналык жардам керек болсо, акыркы сапарга узатуу зыйнатына бара жатсаңыз жана Казакстан Республикасында жашоого уруксатыңыз бар болсо, ар бир учурда тастыктоочу документтер көрсөтүлүшү зарыл. Ал эми Өзбекстанга учак же унаа менен жетип, чектөөсүз кирип чыга аласыз. Унаалар кыргыз-өзбек чек арасында Достук, Кызыл Кыя жана Кадамжай өткөрүү пункттары аркылуу гана өтүшөт. Кытайга аба жолу менен кирүү азырынча мүмкүн эмес. Унаалар үчүн 2 өткөрүү пункту бар: Иркештам жана Торугарт. Бирок азырынча жүк ташуучу унаалардын айдоочулары гана чек арадан өтө алышат. Бул өлкөлөрдөн тышкары Түркия, Бириккен Араб Эмираттары жана Египет Кыргызстандан туристтерди кабыл алып жатышат. Европа өлкөлөрү дагы биздин жарандарды киргизип жатат. Бишкек шаарынын түз аба каттамдары жок болгондуктан, эгер сизде виза бар болсо, анда Стамбул аркылуу транзит менен учсаңыз болот. Түркиядан сырткары аталган өлкөлөрдүн бардыгы ПТР тестинин тест жыйынтыгын талап кылышат. Аны чет өлкөгө киргенге чейин 72 саат аралыгында алыш керек. Тесттин жыйынтыгы Кыргызстандагы аккредитацияланган лабораториялар тарабынан чыгарылып, талап кылынган өлкөлөргө англис тилинде мөөр басылышы керек. Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы лабораториялык текшерүү борборунун маалыматы боюнча 2 мамлекеттик лаборатория аккредитациядан өткөн. ПТР анализдерин улуттук вирусологиялык маалымдама лабораториясында жана улут аралык вирусологиялык лабораториясында тапшырууга болот. Бул мекемелерде ПТР анализинин баасы 1574 сомду түзөт.